талкуулап аткан маселеге мен мындай деп айтат элем да. Проблема эмнеде? Мисалы, жөнөкөй эле салыштырууда Кыргызстандын жарандары курсан сатар каякта жүрөт. Кыргызстандын жарандары ошол эле Кытайда, Орусияда, Казакстанда, Өзбекстанда жумушка уруксат кагазы жок, же болбосо визасынын суроого өтүп кеткен абалда жүрө албайт да. Биз деле ошондой мамиле кылышыбыз керек. Алар дагы бизде визасынын суроого өткөн, жумушка уруксат кагазы жок, мыйзамсыз жүрбөш керек да. Анан өкмөт мисалы былтыр айтып атасыңар 300дөн ашуун Кытай жаранын Кыргызстандан чыгардык деп, депорт кылдык деп. Ошонун баарын телеканалдардан, радиодон, гезиттер аркылуу элге көрсөтүшүңөр керек. Мына биз жүздөгөн кытайларды керек болсо мыйзамсыз жүргөн экен, колун кайрып өзүнүн өлкөсүнө чыгарып койдук. Мыйзамсыз жарандарга биз ушинтип күрөшүп атабыз деп айтышыңар керек да. Экинчиден эң маанилүү маселе, бул жерде мына ГКМБнын өкүлү отурат, Асылбек Эсенжанович. Буга чейин Кытайга визалар кызылдай акчага сатылып келген. Миграция кызматы, Тышкы иштер министрлиги, ГКМБ баарыңар биригип алып, ар бир Кытай визасынан $50 орусча айтканда жанагындай доляга отурган болгон. Менде азыр факт жок, баланча алды деген. Бирок биз эми баарын билебиз да. Ошон үчүн ушул маселени мына тыйыш керек. Эгерде андай болбосо болбойт. Бүт органдар ошолорго текшерүү жүргүзүш керек. Кытайлар үчүнбү, өзбектер үчүнбү, жанагындай крыша деген чоңдор чиновниктер болбош керек. Үчүнчүдөн өкмөт мына Кытай компаниялары иштетип аткан, кен байлыктарды иштетип аткан жерлердеги жергиликтүү элдерге шарттарды түзүш керек. Ушундай эле бир жөнөкөй 3 нерсени жасап койсоңор, биздин элибиз тынчыйт, сүйүнүп калат. Мына бизге дагы ушундай мамиле болот экен деп. Мисалы ошол эле Иштанбер дегенин алып карагыла, Кытай компаниясы иштетип аткан. Ал жерде иштеп аткан кыргызстандыктарга шарт жок да. Абдан начар абалда жашашат, абдан начар абалда иштешет. Ошолордун бардыгын текшерип туруп, өкмөт өзүңөрдүн күчүңөрдү көргөзүп, мындай тартипке салып койсо боло турган эле. 10 секунд. Ошон үчүн мына ГКМБнын өкүлүнө кайрылат элем. Жанагындай кытайларга болобу, башкаларга болобу визаларды сатканды токтотуп, текшерип, ошондой иштерди, схеманы түзүп келген адамдарды камап, мындай олуттуу чараларды көрбөсөңөр, элде